Урматтуу угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер, режиссер, сценарист баарыбыз чындыгында жакшы тааныйбыз Бакыт Мукул мырза конокто. Жана биз ушул августта чыга турчу «Бир күн түн» деген тасмасы тууралуу, мындан тышкары ушул кыргыз кинематографиясы тууралуу дагы маек куруп жаткан учурубуз. Эгерде кандайдыр бир маалыматтарды алгыңыздар келсе, анда социалдык тармактарга да кирсеңиз болот экен. Эл фильм студия, эгерде жаңылышпасам, Instagram болобу же болбосо YouTube болобу, кирип аябай активдүү колдонушат экен. Ушул жактан дагы Бакыт Мукул мырзанын тасмалары тууралуу «Бир күн түн» деген тасманын жаралышы болобу же болбосо сүрөттөрүн көргүңүз келсе, ошол жактан көрө алат экенсиздер. Ал тасма тууралуу маалымат берсеңиз бизге. Жаралышы кандай болду? Негизи тасма идеясы эмне жөнүндө? Эми «Бир күн түн» деген эми темасынан эле айтылып турат. Şu bir gün tündün içinde bolup ketken okuyallar tuuralуу да. Bir gün tündün içinde jana özüңүz да айтып атпайсыз. Пандемияны билбей эле калып атпайсыз. Бүгүн азыр бар, анан жок болуп кетип атпайбы. Ошол сыяктуу эле «Бир күн түн» деп ат койдук. Бир күн түндүн ичинде эмне деген маселелер болуп кетет экен, эмне деген окуялар болуп кетет экен дегендей. Эми бул комедия жанрында «Бир күн түн» деген темасы деле ошо айтып турат. Bunu Baykem, Gümendir Baykem ekөөбүз жаздык. Bir gün түндө ошо айылда болгон окуя. Айылда да болот, анан Борбор шаарыбызда Бишкекте болгон окуя. Бул баягы комедия десе эле, кечке эле баягы комедиянын артында негизи чоң проблема болот да. Ооба. Айтайын деген чоң ой. Эми ошону комедия аркылуу güldürüp atıp, gülkülü kılıp, jagымдуу деген сөз да. Адамга жагымдуу кылып берип атып, бирок чоң проблеманы айтып алалы деген өгүттөр тартылды да бул кино. Түшүнүктүү. Жакшы, бул тасманы биз качан көрө алабыз деп чыдамсыздык менен күтүп атам мен дагы. Анан кандайдыр бир пландар барбы? Балким ушул убакыттарда болуп калат дегендейчи. Пландар жакшы эле болуп атат, бирок мындай ылдам тартып, ылдам кино кылыш деле кыйыныраак болот экен деп ойлоп атам. Августтун 26-сында Кудай буйруса премьера кылалы деп атабыз. Эң сонун. Кыргызстан кинотеатрларында, жалпы Кыргызстангачы. Bir gün түндө баш ролдо Күмөндөр Абыл ойнойт. Дагы Чотон деген каарманды ойнойт. Анын бир курдашы болот, айылдык. Жекшен деген абышка болот. Аны да Токон деген бир байке бар, фамилиясы менен я. А киши да ошо кино эме актер, өсө театрда да көпчүлүк иштеген, аз кинолордо ойноп жүрөт. Анан көпчүлүгү жаштардан турат. Азыркы кинолордо көбүнчө биздин ошо коммерциялык кинолордо жалаң ошо жаш балдар ойноп атышпайбы? Ооба. Алар дагы кайра кино тартып атып, аябай кинонун жакшы өгүтүнө кирип алышты. Кинонун темпин түшүнүп калышты, кинонун элди кандай күлдүрүштү түшүнүп калышты, кинону шартылдатып ошо жакшы өгүттө тартып атышат. Анан киного көнүп калган балдарды тарттык. Анан негизгиси ошо куудулдарды, мурунку муун менен кичинекей муундарды бириктирип, бир иштеп көрөлүчү деген тыянакка келип ушу «Бир күн түндү» тарттык. Мурунку куудулдар Күмөндөр Абылып, жанагы Токон деген байкелер болуп аткан болчу болсо, мурунку муундар, жаш муундар, азыркы жанагы Самат деген жигит, Эркинбеков. Ооба. Эмиль Исаналиев, Эрмек Таалайбек уулу деген балдар бар го ошо. Ооба. Тамашоо. Кийинки тамашоонун бул баягы сатира, куудул интермедиа ойноп жүргөн балдар менен КВН ойноп жүргөн балдардын ортосунда бир журулуш деген сыяктуу кылып бир кино тарттык, Кудай буйруса. Анан менче жакшы эле болот го деген ой бар. Күлдүрөбүз.